Асан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Реалдуу китебиңиз чыккан биринчи күндөн баштап эсептегенде 50 жылдан эле ушул чыгармачылыктын майданында келаткан экенсиз. Мааракеңиз кут болсун. Ушул эңсегениңизге жеттиңизби? Эмнени издедиңиз эле, анан эмнеге жеттиңиз? Бул адам баласы өмүр бою издейт. Бирок тапкан кишилер аз болот. Эгер баардыгы түшүнүктүү болсо, баардыгына көзүң жетип турса, анда бул дүйнөнүн кызыгы кетип калат. Ошондуктан жана эртең эмне болорубузду билбей жашайбыз да. Табышмактуу жашайбыз. Бирок баягы каркырадай болуп, өзүңдүн өмүрүңдү учуруп күн сайын. Анан бир турмуштун керек болсо соккусун жеп. Же болбосо бир мээри менен учурап, жайлоодо кулунтайлар менен бирге чуркаганың, төөнүн тайлагына дос тутуп, баягы мөлмөл жүргөн көзүн өпкөнүң, ушунун баары эле адамдын ой сезимин, тазалыгын, турмушка болгон жолуңду. Баягы сизди чыгармачылыкка бурган бир өзүңүздүн жашооңуздагы бир чыгармачылыкка бурган, чыгармачылыкка багыттаган бул балалыгым деген таст да, ошондойбу? Ооба, албетте балалык. Бирок сиз негизи айыл чарба институтунда окугансыз да. Мен атам мурап болчу. Анан өмүр бою бир Көкчекир деген атын минип алып, ошол таң атпай туруп алып, суусуна кетип, анан ошо суунун пирине Сулайман деп коебуз го. Суу дүйнөсүнө кызмат кылган киши болчу. Анан ошо киши улгайып калганда балам мен ушу суу менен агарып көгөрдүм. Сен ушу сууну оку деп ошо киши кулагыма куя берип, анан ошонун аркасы менен мен политехникалык техникумдун механизация гидромелиоративдик работ деген факультетине кирдим. Аны 3,5 жыл 4 жыл окуп калдык. Андан кийин айыл чарба институтунун гидрофагын окуп, аны 1-2 жыл очный окуп туруп, андан кийин заочный сырттан окуп кеттим. Анткени ата-энем карып калды. Анан ошол айылга кетип калып, комсомол уюмунда иштеп, гидротехник болуп иштеп. Кесибиңиз менен иштедиңиз айтор. Иштедим. Анан кантип ана чыгармачылык сизди өзүнө алып кетип калды да? Ошо техникумда окуп жүргөндө эле мектептен эле ыргаларыбыз, баягы Кыргызстан пионери, Жаш Ленинчи деген журналдар бар эмес беле, ошолорго чыга баштаган. Ошондо сиздин алган кесибиңиз чыгармачылыгыңызга жардам берди же тоскоол болду? Кандай байкалыштырып кеттиңиз? Мен негизи жакшы болду деп ойлойм. Техникалык билимди дагы, айыл чарба билимин алып, анан ошол убакта жанагы Вильямс деген окумуштун травопольная система деген жүрүп аткан. Ошол убакта квантовый механика Низбордун, анан Эйнштейндин баягы теория относительности деген бар эмеспи? Ошолорду талашып аткан. Анан баягы сопротивление материалов деген татаал сабак бар эле. Сопротивление материаловду билбесең үйлөнбөй ага чейин деген. Ошентип баягы түшүнүктүү. Математика демекчи ушул Айтматов сизди баалаган экен да. Асандык философиялык поэзия деп. Философиялык поэзиянын туу чокусуна жеткиси келген таланттуу акын деп баалаган сөз бар экен да бир. Анан ушул поэзиянын туу чокусуна жетүүгө аракет кылган деп атат да, умтулган деп. Сиз кандай дейсиз? Канчалык деңгээлде ушул поэзиянын туу чокусуна жете алдыңыз? Туу чокусуна жеттим дегенде, анда жазбай коюшуң керек да. Чыңгыз Төрекулович Айтматовго дагы ыраазымын мен. Ал убакта жашакын кезде ушинтип улуу муундан сүйөп койгону бул бизге чоң өбөлгө да, чыгармачыл адамдарга. Анан чыгармачылык коомдо дагы ар кандай атаандаштыктар бар, өзүң билесиң. Анан ар бир акын өзүнөн берилген нерсени толук бойдон бергиси келет. Мына бирок 50 жылдын ичинде мен ойлойм, ушул Чыңгыз Төрекуловичтин мага берген баасын актадым го деп ойлойм. Анткени мен көп жанрда иштедим. Биринчиден поэзиядан кыргыз эли мени акын катары тааныды. Ооба. Сандаган кишилер пикир жазды, илимий изилдөөлөрдү жасап атышат. Анан мен жана биздин адабият өзү эпикалык адабият болгондуктан кыргыз поэзиясында, поэма жанрында ыр менен роман, ыр менен этноповесть, бир 20-дан ашык поэма жаздым.
Мунун баары аябагандай чоң эмгек. Кээ бир адамдар айтат, баягы илхам калганда баары бир автордон мүмкүн бир китеп калса жакшы, калбаса ал деле калбайт дегендей сөздөр бар. Анын дагы жагы бар. Бирок эми мисалы Лев Толстой 100төн ашык том жазган. Ал таланты жок киши эмес да. Же болбосо Достоевский эмне деген романдар жазган. Биринен бир өткөн романдар. Чехов 30-40 томго чейинки иштерди жасаган. Булар эгер таланттуу киши болгондон кийин элине анан колунан келишинче өмүр барды иштеп калыш керек деп ойлойм. Же болбосо мисалы Учкул Саптар деген китепти мына могу жерге мен ала келдим. Бул китепти мен эме менен жаздым, бурулган. Көчөдө басып жүрүп эле жаздым. Ушу сөзүңүздү өзүңүздө мен сиздин чыгармачылыкты бир сыйра аңтарып отуруп да ушул сөздөрүңүздөн ушул азыркы заманга шайкеш бир саптарды көрүп атам да. Мисалы чатагы арбагандын атагы кемит. Жетекчинин калпы жалпы журттун баркын көөлөйт деген ушундай бир кызык саптарыңыз бар экен. Мен журналист катары дагы бир жагынан ушуларга көңүл буруп койдум да. Бийликтин азабы бүтпөйт, байлыктын чатагы бүтпөйт деп. Азыр кандай болгондо эми байыбаш керекпи? Жок. Бийликтин башында турбаш керекпи? Байыш үчүн адамдар азыр эмнени гана кылбай атат, кандай азаптан өтүп атат. Анан бийлик талашып, кандай чатакка барып, көчө бийликтин башында турган кишилер бүгүн каякта отуруп атат. Өкөнө тең сакпал, өкөнө толук бойдон берилип кетсең, сен өмүрүңдү урдатып коесуң. Ошондуктан жанагы бийликтин азабы бүтпөйт дегени мына азабын көрүп атабыз. Анан ар бир китептин өзүнүн күйөрманы болот экен да. Мисалы могу Бүркүтүя деген китепти мен жалаң могу духовность деп коет эмеспизби? Асман өзү баягы жараткан турган жак деп көрөбүз да. Анан бүркүт болсо баягы асмандын өкүлү сыяктуу да. Бул болсо кыя жол деген ат менен чыгардым, себеби турмуштун жолу эч убакта түз эмес. Бала кезде кыя жол ырлар жыйнагыбы же? Бул экөө тең ырлар жыйнагы. Менин кийинки 5 жылгы жазган ушул ырларым ушул 2 китеп болуп калыптыр. Кыскасы сиз азыр чыгармачылыктын уюунда ушундай бургуштап аткан кезиңиз экен. Абдан сонун бул кыргыз адабият үчүн да чоң салым кошуп аткан экенсиз. Кыргыз окурмандар үчүн да чоң пайда алып келип аткан экенсиз. Китеп демекчи кыргыздар китепти аз окуган элдердин катарына кошулат экенбиз да, тилекке каршы. Аны мен элден көрбөйм. Биз баягы эмне болсо ошо болсун деп өз жайына таштап койдук да. Биздей чакан эл билимдүү болбосок, акыл эстүү болбосок, башка бул заманга туруштук бере албай калабыз. Ошондуктан бул билимдүү угулу, маданияттуу угулу бул мамлекеттик саясаттын төбөсүндө туруш керек да. Мисалы мына биз 6 миллион элбиз дейли, Кыргызстандын эли. Туурабы? Ооба. Ошонун 1% билимдүү болбосо, эртең каяка барабыз? Анда биздин элита деп айтып атпайбызбы? Жана костюм кийгендер деле, же болбосо жогорку кеңешке баргандар эле элитабыз дей берсе, элита болбойт да. Ал ошол акыл эс көрөнгөсү бар, элдин тагдырын ойлогон, элдин болочогун гана кам көргөн, мурункусун анализдеп туруп, ушул жолдон тайбайлы деген бир өзүнчө идеологияга, өзүнчө бир нарктуулукка жетишкен адамдар элита болот да. Билимдүү адамдар элита болот. Ан үчүн биз жанагы 6 миллион элдин жок дегенде 1% билимдүү болгонго умтулуп турушубуз керек. Мамлекет умтулуп туруш керек. Анан жана мектептеги балдардан башташ керек. Баарыбыз тетиги 5-класстан 8-класска чейин адам китеп окуп калса, анда жакшы. Эгер ал учурдан өткөрүп бир мүчөлдөн өткөрүп китепке көндүрө албай калсак, анда ал баланы кийин канча зордосоң дагы китепти карап да койбойт. Өнөкөткө айланбай калат да. Себеби баягы көкүрөгү кооздукту китептеги акыл эске бушпай калат да. Ал үчүн биз жанагы жакшы китептерибизди ылгап чыгарышыбыз керек. Кандай жолдор бар? Ылгап чыгаруу азыр ар ким акчасы чөнтөгүндө акчасы бары барып типографияга берип, басмаканага чыгарып берип атпайбы? Аны ким койду дейт. Бирок бизде жанагы маданият министрлигинин алдындабы, же болбосо биздин өзүбүздүн бир ошол акыл эсти көтөрө турган баа илгерки
Темиркул Үмөталиев башында тургандай китеп сүйүүчүлөрдүн коому деген нерсени кайрадан жандандырышыбыз керек го. Мисалы мына биз Чыңгыз Төрөкулчу Айтматовду алалычы. Бул эми дүйнөгө чыккан Айтматовдун эстетикасын бүт дүйнө кабылдап атат да. Эми биз ушул Айтматовдун биз адабиятка кылган эмгегин толук пайдан түшүнүп атабызбы азыр? Ушул окуу маселеси. Макул, калганыбызды окубай эле койсун деп коелучу. Айтматовду окуй албай атабыз. Айтматовду да окуй албай атпайсыңар. Анан калып эле китеп окудук деп атпайбызбы? Ооба. Ошон үчүн бизде жанагы билимдүү, илимдүү кишилерди сыйлоо, илим постторду сыйлоо, акын жазуучуларды сыйлоо деген төп төмөн түшүп кетти да. Эралиев жеткен бийиктикке эски Союздагы Чанда акын жеткен. Биз аны баалап атабызбы? Дагы бир нерсе ушул жанагы поэзия кечелери деген. Мисалы ушул буга чейин ушу Роза Отунбаеванын фонду жакшы салтты баштап ушу поэзия кечелерин уюштуруп жүрөт. Ушул бир жакшы салтка жол баштады окшойт. Андан кийин ушул сиздин манас коомуңуздан жакшы бир жөрөлгө сыяктуу сезилет да. Поэзияны ушул жол аркылуу калыптап, ушул жол аркылуу сиңире алабызбы, кадырын көтөрө алабызбы дегеним да. Албетте болот. Бул поэзия деген бул сулуулукка адамдын жанын ойготкон нерсе да. Мына эгер Роза Исаковна ушунун маанисин түшүнбөсө, ушунчалык чоң коомдук иштери менен жүрүп ошого барат беле. Ошол адам деген маселе баары бир кайсы заман болбосун биринчи орунда турарын, ал эми адамдын өзүндө жан дүйнө биринчи орунда турарын эң жакшы түшүнүп атат да бул киши. Анан ошон үчүн биз жанагы мейли дүйнөнүн байлыгынын чокусуна чыккан күнү дагы өзү адам катары калыптанбаса, менин оюмча даже чыга албайт, жанагындай жаңгыз дүйнөкорлук менен адамдар чыга албайт. Акыры жүрүп отуруп ошол жана өзүнүн жан дүйнөсүн калыптандырбаган киши бир күнү кулайт. Ошонун баардыгын мына менин түшүнүгүмдө Роза Исаковна ошону көрүп келип, дүйнөнү көп аралап жүрүп, койкуй биздин элдин да көрөнгөсүн азайтпайлы деп, жана чыгармачыл, интеллектуал адамдарга. Негизи поэзиянын өзү тагдыр, поэзия деген тагдыр, бир жагынан экинчи жагынан чыныгы акын болуш үчүн мындай тагдыр керек дейт да, деген дагы сөз бар да. Канчалык ушул тагдыр, сиздин тагдырыңыз ушул акын болушуңузга таасир этти? Албетте, бул поэзия деген тагдыр. Мисалы Арыстанбек ошол жанагы колониалдык доордун келатканын, тар заман келатканын, зар заман келатканын, сырттан тынч жашап аткан элди атып жок болуп кетүү коркунучу тургандыгын ал сезген да. Тагдыр менен сезген ал. Ошол атайын миссия менен балким жараткан өзү жибергендир. Билдиңизби? Калыгул ата, Арыстанбек сыяктуу кишилер, булар тиги мисалы Ванга менен Нострадамустардан эч айырмасы жок адамдар да. Ошондой эле биздин Алыкулду алсак, сен ооруба, мен ооруйн ата журт деп, ата журттун кайгысын өз боюна сиңирип, анан ошондон өзү оорулуу да болуп калды да. Эрте кетип да калды да. Асан Кайгы деген киши болгон. Билесиз. Бүт байкуш жылан эмне болор экен, байкуш элге эмне болор экен деп ар биринин жаратылыштагы эмесине күйүп бушуп өткөн. Ошондуктан мен өзүмдү асан шаттык деп эсептейм. Ооба, сынчы жана жазган сиз жөнүндөгү жазып аткандарда Аида Эгембердиевадан окуп калдым го дейм. Ушул дайыма ушул мындай кайгыга батпаган акын деп балап атат сизди. Себеби менин философиямда мен алтын доор деп жүрбөймбү? Асан Жакшылык нур деп да жарыялап жүрөм. Биринчиден биз нур тукуму күнөли деп кундардын тукумубуз. Экинчиден ошол Нурбашатты элибиз бир жакшылыктын жышаанын чакырбасак, баарыбыз эле кайгы капагын уютуп алсак, эч убакта элибиз оңбойт. Чыңгыз Айтматов жөнүндө 2-3 жолу эскерип кеттик. Сиз чогуу кызматташкансыз, чыгармачылык боюнча жолуңар кай жерден бириккен? Кандайча ушул Айтматов улуу жазуучу менен сапардашына кесиптеш бир жазуучулар союзун жетектеп калдыңыздар? Эми биринчиден Чыңгыз Төрөкулчу Айтматов жана мен биринчи эле китебим чыкканда колдон алып барып бергем. Жашакындар көйрөң болот эмеспи? Кийин бул киши жазуучулар союзунда мен жаштар секциясынын жетекчиси болуп, ошол эле учурда партиялык уюмдун секретары болуп калдым да. Анан Чыңгыз Төрөкулчу партиянын мүчөсү болчу.
взносун төлөчү, ведомосьме кол койчу, анан отуруп алып сүйлөшчүбүз аркы беркини турмуштагы нерселерди. Өзү шашпай келип көптө көрүнгөн жакта жүрүп, анан бир күнү келип шашпай отуруп бүт ал акыбалыбызды билип кеңири сүйлөшүп кеткен жагдайлар бар болчу. Ошентип жүрүп ак киши менен мындай жазуучулар союзунун ичинде кадимкидей эле сырдаш болуп калдык. Мен тиги ат башыга кеткен элем. Тиги ошо Байдылда Сарногоев, мен, кеңешчи Юсупов, Мариям Буларкей болуп. Анан эле чыңгыз төлөчү срочный мени чакырып калыптыр. Тез келсин деп эле ошол райкомдун биринчи секретары Сарынжы деген Жумаказиев деген агай эле ошол кишиге айтып чакыртыптыр. Анан келсек эле жазуучулар союзунда ошо менин орун басарым болуп, катчым болуп иштеп бер деп өзү сунуштап калды. Мен ак кишиге мындай мага кызматка кой тиги бу деп айткан жокмун. Эми анан кесир да кылган жокмун. Жок, иштей албайм деген да жокмун. Анан өздөрү болгондо Чыңгыз Төлөкулов ошол пленум болгондо мени сунуштап, анан экөөбүз бир 10 жылча иштешип калдык. Менин ырларымды келген сайын Асан бир окучу деп калчу. Анан негизгиси мен ушул чыгармачылыгымда өзүмдүн абийириме калп айтпай, канчалык күчүм болсо ошончолук деңгээлде иштеп келатам. Анда сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайм, мындан ары дагы ишиңизде ийгилик болсун.